Ош шаарындагы Сулайман Тоо музей комплекси бүгүн туристтик сезонду ачык деп жарыялап, аны шаңдуу белгилешти. Өткөн жыл ичинде 320 миңден ашык адам тоого чыгып түшсө, анын 5 миңин чет өлкөлүк туристтер түзөт. Быйылкы жылга да мыкты даярдыктарды көрүп, тазалык маселесине олуттуу көңүл бурулган. Ички туризмге, сырткы туризмге жайылтуу үчүн жыл башынан бери биз даярдыктарды көрүп атабыз. Ал жердеги көрсөткүчтөр, QR код маалыматтары, ошо туристтер өзүнүн колундагы электрондук каражаттары менен маалыматтарды алса болушат. Биринчи кезекте тазалык. Биз быйылкы жылы ошо 1-январдан баштап желим бөтөлкөлөргө, желим баштыктарга тыюу салынды. Туристтик сезондун ачылышынын урматына бир нече маанилүү иш-чаралар кошо уюштурулган. Сулайман Тоодо туристтик сезондун ачылышы менен бирге бүгүндөн тарта мына бул Сулайман Тоо маалымат борбору да иштей баштады. Бул жерде ичи баары улуттук колоритте жасалган. Мында келген туристтерге бир гана Ош шаары же Сулайман Тоосу эмес, Ош облусундагы бардык жаратылышы кооз тарыхый жайлар тууралуу маалымат берилип турат. Маалымат борбор 3 кабат боз үйдүн ичинде жайгашкан. Мында бүгүн туристтик компаниялардын жарманкеси да өтүп жатат. Маалымат борбор туристтик компаниялар аркылуу эмес, өз алдынча келген саякатчыларга да пайдасы чоң. Келип, ошо маалымат алып, Кыргызстан ушундай экен да, негизи чоң тур пакет алгандан албасам дагы хотя бы бирөөнүн водитель болсо, ошонун хотя бы кызмат алайын, же мындай аябай жакшы кафе болсо жеп кетейин, же мындай кол өнөрчү болсо кол өнөрчүнүн мастер-классына катышып кетейин, же бул кол өнөрчүнүн продукту болсо ошол продукту сатып алып кетейин деп, кичине болсо дагы Кыргызстандын экономикасына болсо ошо хотя бы бир 100 сом, 200 сом болсо дагы кол өнөрчү же айдоочунун колуна акча түшүп, ошо биздин чөнтөгүбүзгө дагы аябай жакшы экономикабызга дагы акча келет деп ойдойм. Туристтик компания өкүлдөрү билдиргендей, быйыл Европанын Франция, Румыния, Болгария өлкөлөрүнөн келүүнү самаган саякатчылар абдан көп. Алгачкылары келе баштады. Ошко келген турист сөзсүз түрдө Сулайман Тоону көрмөйүнчө кетпейт. Мен Чекиядан Ошко алгачкы жолу келдим. Бирок Сулайман Тоо жөнүндө уккан эмесмин. Шаарга келгенде эле бул тоо кимдин болсо да көзүнө чалдыгат. Келгенден бери 3 жолу чыгып көрдүм. Мен мындай уникалдуу тоону эч жерде көргөн да, уккан да эмесмин. Чындыгында мындай уникалдуу тоо башка эч жерде жок. Тоонун 5 чокусу бар. Бир нече үңкүрлөр, петроглифтер, 2 музей, 2 мечит, 1 күмбөз, бир катар сыйынуучу жайлар, 14-кылымдарга таандык мончо бар. Чыгыш тарабында Бабурдун үйү жайгашкан. Сыймыктансак болот, заманындагы Касиеттүү тоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргенине быйыл 15 жыл толду. Бул Кыргызстандын атынан катталган алгачкы тарыхый жай болуп калган. Тоонун дүйнөлүк баалуу мураска айланганы анын туристтик потенциалын жогорулатууга да чоң мүмкүнчүлүк жаратат. Туризм багыты бул деген биз экономиканын чоң көрсөткүчү. Деги эле дүйнөдө туризм тармагы бул чоң бир экономикалык көрсөткүч болуп эсептелинет. Азыр ушул талкууда, конференцияда дагы ошо мындан ары ушул Ош шаарынын туристтик потенциалын кандай көтөрөбүз? Ал жерде көп маселелер бар. Туристтерди тосуп алуудан баштап, тазалык маселесинен баштап, кызмат көрсөтүү иштеринин баарын азыр ушул ортого багыттарын ортого салабыз. Жыл соңуна чейин Сулайман Тоого туристтерди тартуу максатында бир нече иш-чаралар, фестивалдар өткөрүлөт. Тоодогу тарыхый жайларды калыбына келтирүү үчүн мындан 3 жыл мурун Дүйнөлүк банк тарабынан 4 миллион АКШ доллары бөлүнүп, Арис тарабынан аткарыла тургандыгы айтылган. Бирок ал бүгүнкү күнгө чейин иш жүзүнө аша элек. Зыйнат Ибраимова, Уран Адешов, ЛТР, Ош шаары.